Мамлекеттик органдар менен бизнес коомчулугун бириктирген инвестициялык кеңештин кезектеги жыйын өттү. Анда инвестициялар жөнүндөгү жаңы мыйзамдын долбоору талкууланды. Куда включили большие изменения в части защиты. Учурдагы иштеп жаткан мыйзамга эл аралык деңгээлдеги бир катар өзгөртүүлөр талап кылынат. Жаңы долбоордо инвесторлорду жана инвестицияларды коргоо, алардын арыздаттануларын кароо багыттары кенен камтылды. Буга чейин коомдук талкуудан өткөн. Биз бул мыйзам долбоорду мындан ары дагы бизнес чөйрө менен талкуулоого даярбыз. Учурда иштеп жаткан мыйзам 2003-жылы эле кабыл алынган жана натыйжасы аз болууда. Жаңы долбоорго бир катар толуктоолор киргизилиши керек. Но нам четкие ориентиры, и здесь стесняться не надо. Вот вы выберите другую страну, где вы считаете все хорошо. Вот, к примеру, лично я могу сказать, когда мы смотрели разные законы, мне импонирует закон об инвестициях Узбекистана. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров белгилегендей, жаңы жылдын алгачкы 100 күнүндө акселератор программасы киргизилет. Бул убакыт аралыгында инвестиция тартууга бөгөт болуп жаткан бардык тоскоолдуктар жок кылынат. Демек, тиешелүү мыйзамдар жокко чыгат. Рядом Узбекистан. Давайте научимся этой модели. Өлкөгө инвестиция тартууга тоскоол болуп жаткан бардык мыйзамдар жокко чыгарылат. Алыска барбай эле кошуна Өзбекстанды карап көрөлү. Жыл сайын 7 миллиард доллар түз инвестиция келет. Биз ушул модель менен кетебиз. Ири инвестициялык долбоорлордун баары башкы прокурордун карамагына берилет. Техникалык эсептөөлөрдү алар көзөмөлдөйт. Бюрократиянын баары жок кылынат. Акыркы 2 жылдан бери өлкөдөгү эң ири инвестор өкмөт өзү болууда. Алсак, бир эле курулуш тармагында масштабдуу жумуштар аткарылууда. Жаңы жылдан тарта ишкерлер дагы реалдуу долбоорлорду сунушташы керек. Впервые мы попытались поучаствовать на инвестиционном форуме в Лондоне. Лондондагы инвестициялык форумга биринчи жолу катышып, өз долбоорлорубузду сунуштап келдик. Бизге реалдуу долбоорлор керек. Анткени май айында Женевада биз алгачкы жолу Кыргызстанды сунуштайбыз. Ага, урматтуу ишкерлер, сиздер дагы катышсаңыздар болот. Камбарата бир долбоорун куруунун экинчи этабы, темир жол куруу долбоорун ишке ашыруу сыяктуу реалдуу долбоорлорду көрсөтөбүз. Ал эми 2024-жылдын июнь айында ири инвесторлор Кыргызстанга келет. Акылбек Жапаров белгилегендей, мамлекет өз кезегинде ишкерлерди коргоп, аларга колдоо көрсөтүү үчүн болгон аракетин көрүүдө. Министрлер кабинетинин төрагасы көмүскө иштеп жаткан ар бир ишкерге легалдашуусу үчүн 1-июлга чейин убакыт берди. Ошондой эле жыйында өлкө аймагында полимер пленкасынан жасалган пакеттерди жана пластик буюмдарды жүгүртүүнү чектөө жөнүндө мыйзам, мамлекеттик жеке өнөктөштүктү өнүктүрүүнүн жыйынтыктары жана мындан аркы пландары каралды. Белгилей кетсек, инвестициялык кеңеш мамлекет менен бизнес коомчулуктун ортосунда натыйжалуу диалогду камсыз кылуу максатында түзүлгөн туруктуу консультациялык кеңеш берүүчү орган. Бактыгүл Султанбек кызы, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.